Кадырлуу Сары Өзөн Чүй облусунун тургундары, урматтуу өнөктөштөр жана аземдин катышуучулары, бүгүн биз өлкөбүздүн агро өнөр жай комплекси үчүн өзгөчө маанилүү окуя болуп, Чүй агро өнөр жай зонасынын аймагында асыл тери жоопкерчилиги чектелген коомдун заманбап тери иштетүүчү заводунун курулушунун мезгил кутучасын салып жатабыз. Бул курулуш президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү, өлкө ичинде кошумча нарк түзүү жана экспорттук потенциалды жогорулатуу боюнча жүргүзгөн саясаттын конкреттүү жыйынтыгы. Азыркы учурда Кыргызстан чийки затты сыртка чыгарган моделден терең кайра иштетүүгө жана атаандаштыкка жөндөмдүү даяр продукция чыгарууга ишенимдүү өтүп жатат десем жаңылышпайм. Дал ушул себептен бул долбоор биз үчүн өзгөчө мааниге ээ. Долбоорго тартылган инвестициянын көлөмү $12 миллион түзөт. Курулуш аяктагандан кийин ишкана суткасына 24 тоннага чейин тери иштетүүгө мүмкүнчүлүк алат. Завод толук ишке киргенде мал чарба тармагынын чийки зат базасын натыйжалуу пайдаланууга, тери тармагында туруктуу өндүрүштүк чынжырды түзүүгө жана ички тышкы рынокто суроо талапка ээ болгон даяр продукцияны чыгарууга жол ачат. Чүй облусу жана жалпы өлкө үчүн бул объект жаңы жумуш орундарын түзүүгө, салыктык түшүүлөрдүн көбөйүшүнө, логистика жана экспорттун өнүгүшүнө жагымдуу шарттарды түзөт. Өзгөчө белгилей кетчү жагдай бул долбоор 103 гектар аянтта министрликке караштуу Кыргыз Агро Холдинг акционердик коомунун Чүй агро өнөр жай зонасынын алкагында системалуу негизде ишке ашырылат.